интернеттеги жанагы чыккан боюнча эле чакырыштыр болгон. Өзүмө түшүнүксүз болуп атат, эмне үчүн чакырып чыкты. Бир кандайдыр бир оюндар бар окшойт да. Мен байкашым болгон. Жана кайрылуу боюнча эле чыгарды да? Кайрылуу боюнча. Кайрылуу жанагы маданият кызматкерлери деген адамдардын кайрылуу боюнча эле чакырды да? А сиздердики жанагы аудио записке тиешеси жок? Жок. Кандайдыр документке кол койгон жоксуз? Комментарий бербей турган. Кол койдум. Тергөөнүн сырын ачып койдум. Боюнча кол койдум пока. Болгон ошол. Бирок бул жерде сыр жок деп койдуңуз. Сыр деле жок, эми интернетке чыгып кетпеди бүт ошол. Болгону ошол экен. Башка сыр. Дагы суракка чакырышпайбы ал тууралуу? Чакырышабы деп айткан жок, эгер чакырса келесиз деп. Чакырышы же чакырбашы белгисиз. Бир катар башка саясат. Негизи өзүңүз кандай деп болгон атасыз бул ошо оппозициялык күчтөргө кысымбы? Шайлоо алдында мен жеке мен өзүм үчүн деп ойлойм. Шайлоодо чогулуп аткан командаларды же алсыздаштыруу же ушундай түшүнүк болуп атат окшойт да. Бизге келе тургандар качыш керек же башкабы. Андан мен негизи тиешем жок болгондон бул жака мен чакырганга такыргыч мындай эме жок эле да. Шарт жок. Эмне чакырган өзүмө түшүнүк. Президент Садыр Жапаров буга чейин ушул саясий оппозицияны куугунтуктабай турган айтып Садыр Жапаровдун акыркы жолу бир ай болду. Бир айдан ашыгыраак болду. Жанагы мыйзам сунуштаганбыз го шайлоо. Даже бир айдан да көп болду. Ошо мыйзам тегерегинде сүйлөшкөнбүз. Эми ошондон бери жолугуша элекпиз. Алдын ушул видеонун жасалмайт деп кеткендиги айтылып атат. Эгер ошондой болсо ким болушу мүмкүн? Видео боюнча мага эч кандай суроо болгон жок. Мени жанагы интернеттеги бир топ жарандар президентке кайрылган боюнча ошону иликтөө болуп атыптыр. Ошол боюнча гана мага суроолор болду. Акыркы мезгилде көп суракка чакырып атышпайбы ошол саясатчылар, сиздин кесиптештериңиздер бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми азыр ошону кырдаал ошондой шайлоонун алдында ушундай жүрүштөр болот. Бийлик дагы өзүнүн мындай коопсуздугун жалпы эле өлкөдө тынчтыкты кармайын деген ойлору да болушу мүмкүн. Жакшы жагы ошол эле мезгилде оппоненттерди алсыздаштыруу же болбосо бир шайлоодо мындай башка бир нерселер да болушу мүмкүн. Ал дагы жок деп айтыштан мен алысмын. Сизди буга чейин бир мандаттуу округтан бараттырышты. Азырынча белгисиз ал чечимге келип биз команда